Түп айылында өткөн Нооруз майрамынан урунтуучулардын комментарийси сунуштайбыз. Силерге неме берсин? Сүйлөшүп берет, айтайын, мына жерден ошо. Чоң өнөр. Өнөрүңөргө Жакшы. Өзіңіз ұмытып қалдыңыз ба? Мен баяғы іздірамын да. Ортаға жылқыда. Ол емес өздері сұранады жаңағы. Сен біздің жанынан бері боз үй чөбірін берді. Сен биздин Яқта гипстен жасап берсе ошоларды коесуң. көчүдө. Абага дейт. Канча жакшы эле эмеңер? Урожайыңар жакшы болду? Сатып канчадан сатасың? 뭐 жана пиццаны жаңы. Асына жараша, бесине жараша. Түп районубузда ушул борбордук аянттын алдында, Түп райондук мамлекеттик администрациянын алдында биздин ушул Нооруз майрамына карата иш-чара болуп атат. Мына кече эле баштап, биз кеч ушул биздин аксакалдарыбыз менен, Түп район жарандар, коллегаларыбыз менен биргеликте чүмөлөк кайнатканбыз. Мына чүмөлөктү бүгүн ачып, ошо чүмөлөктүн дагы бир жакшынакай сүрөттөрүн айтып мага жакшы кабарлар берип атышат. Ушул учурдан пайдаланып мен Түп районунун тургундарын, бизге конокторубузду, бүт эле деги эле кыргызстандыктардын баарын ушул Нооруз майрамы менен Түп райондук мамлекеттик администрациясынын атынан жана жеке өзүмдүн атынан чын жүрөгүм менен куттуктайм. Мен бул Нооруз деген бул жаңы күн дегенди билдирет экен да, кыргызчага которгон. Ошондуктан мына эми жаңы башаттын башталышы, мына жаз келип, жаздын келиши менен ушул биз Нооруз майрамын майрамдайбыз. Ушул жаздын келиши менен ушул биздин элибизге, жергебизде тынччылык, аманчылык болуп, элибиздин арасында ушу ынтымак болуп, өлкөбүз өнүгүп өсүп, анын ичинде биздин Түп районубузда өнүгүп өсүп, ушул ар дайым жакшы ийгиликтер болсун. Учурдан пайдаланып дагы бир жолу баарыңыздарды Нооруз майрамыңыздан мен куттуктайм. Касым, кантип жасаларын үйрөнсөм да, кандайча жараларын тарыхын билбейт экенмин. Карлыгач, угуп турам да. Мага муну тайынем айтып берген. Тайынеме анын чоң энеси айтып бериптир. Илгери жокчулук заманда, жаз мезгили жаңырган маалда мындай окуя болуптур. Ошол жылы элди ачарчылык каптап, кар калың түшүп, мал кырылып, жут болуптур. Мен деген байлар жегенге аш таппай, эл кыйынчылыкка дуушар болот. Ошондой күндөрдүн биринде бир кембагал, жесир аял курсагы ач, эмне кылаарын билбей кыйналат. О, жараткан. Эми эмне айла кылам? Жер эч нерсе жок. Балдарыма эмне берем? Курсагынын ачынан дармандар кетти. Байкуш чүр. Кымбаттуу коноктор, биринчиден баарыңыздарды ушул кирип келген Рамазан айы менен жана ошондой эле ушул туткан орозоңуздордун кабыл болушун жана бүгүнкү жума күнүңүздөр менен демекчимин. Мына азыр эле биздин алып баруучубуз айткандай, бүгүн 3 тараптуу кош майрам экен. Эми Нооруз деген сөздү эгерде кыргызчага которо турган болсок, Ноу деген бул жаңы, ана эми Руз күн, жаңы күн деп аталат экен кыргызчага которгондо. Бул Нооруз майрамын биздин кыргыз ата бубаларыбыз неченеген кылымдар бою майрамдап, салт катары ушул бүгүнкүгө чейин сактап келебиз. Бүгүн күн менен түн теңелип, күндүн узарысы башталат экен. Бул деген күн билесиздер, жарык. Ошондуктан кыргыз эли ушул биздин ушул келе жаткан жылыбыз ушу жарыктын жылы болсун, жакшылыктын жылы болсун деп жаңы жакшы тилектер менен ошо Аллах Тааладан ушул суранып, сүмөлөк кайнатып, жакшынакай калоо тилектерди айтат экен. Мына биз дагы кече ушул
биздин районубузда сүмөлөк кайнатылып, ошол жерге биздин аталарыбыз, апаларыбыз келип, жаштарыбыз келип ошол жерде сүмөлөк кайнатып, жакшы тилек дубаларын айтышты. Ошолордун баардыгы, урматтуу туугандар, кабыл болсун. Ушул учурдан пайдаланып, ушул жерге келип олтурган, ушул жерде көргөзмөлөрдү уюштурган баардык биздин жарандарыбызга, биздин коллегаларга, ушул райондук маданият бөлүмүнө, Түп райондук балдар музыкалык мектебине жана баардыгына ушул жерде бүгүн уюштургандардын баарына мен Түп райондук мамлекеттик администрациясынын атынан, жеке өзүмдүн атымдан терең ыраазычылык билдирем. Мына карасаңыздар, жылдан жылга мамлекетибиз жакшылыкка бурулуп, эмне деген иштер болуп жатат. Биз быйылкы жылы да көптөгөн мындай жакшы, амбициозный пландарыбызды койгонбуз райондун деңгээлинде. Эми урматтуу туугандар, ошолордун баарын ушул биз жакшы ниет менен баштадык. Эгерде ошолордун баары ишке ашып калса, биздин районубузда дагы быйыл дагы жакшы өзгөрүүлөр болот. Өзүнүн када салтыбызды унутпай дайым түп жөнүндө айта алсак, Каныбек Маматбекович маалымат силерге бир ирет маалымат иретин айтып өттү. Жалпы аймагыбыз өнүгүп өсө берсин, Кудайым умут кылып, жакын арада шаардагы статус алып берели. Ошо жакшылыктардын бардыгыбыз чогуу бирге күбө бололу. Бүгүнкү майрамыңар менен дагы жолку токтойбуз. Жакшылыкка көңүл ачылып, эс алып кетиңиздер. Чоң рахмат. Март Нооруз майрамына карата Түп айыл аймагынын социалдык Урматтуу бүгүнкү майрамдык иш-чаранын катышуучулары, баардыгыңыздарды Түп райондук ардагерлер кеңешинин атынан бүгүнкү кирип келген жаңы Нооруз майрамыңыздар менен куттуктайм. Баардыгыңыздарга бекем ден соолук, үй бүлөлүк ынтымак, үй бүлөлүк жылуулук, үй бүлөлүк жакшы тилектерди каалайм. Мына Кыргызда айткандай, өлбөгөн жанга кыш да бүтүп жаз да келет дейт. Мына жаз келди. Кышыбыз дагы жакшы болуп, кар көп жаады. Ушу жазында сепкен эгиндерибиз жакшы өсүп, күзүндө жакшынакай түшүм берип, капабыз нанга толуп, дасторконубуз баардык түрлүү нанга толуп дегендей ушундай тилектерди бүгүн тилейли. Ушу кубанычтуу Нооруз майрамыбыз баарыбызга кубанычты, жүрөгүбүздө ушу көп жакшылыктарды, ынтымакты, биримдикти тилейли. Анан ушу ыйык орозо айында баардыгыңыздарга үйүңүздөргө кут конуп, көп жакшылыктар болсун. Мына өлкөбүз өнүп өсүп келатат. Анын ичинде мына өкмөт тарабынан ар бир райондорго мында курулуш жагынан, социалдык курулуш жагынан баардык ушу элдин жакшы шарт түзүү боюнча көп акча каражаттары бөлүнөт деп атат. Анан мен дагы ушу биздин районубуздун журт башчыбыз Каныбек Маматбековичтен, анын кызматкерлеринен, жанакы 5 айыл өкмөттүн кызматкерлерине биринчиден бекем ден соолук каалап, ушу каражаттарды сарамжалдуу, жумшап, сапаттуу жагын көп көңүл бурсаңыздар деп тилейт элем. Урматтуу ардагерлер, ушу жерден пайдаланып мен дагы мына буюрса иш жандана баштады. Ошонсе дагы болсо ойгонуп, мына ардагерлер кеңешине келип акыл насааттарын карта айтып, жаштарга кандай насаат иштерибизди аткарабыз, кандай иш-чараларды өткөзөбүз, ушул жагынан да көбүрөөк келип, биз менен акылдашып, жакшы иш-чараларды өткөзсөк. Себеби чындыгында ушу биздин айыл көпчүлүгү жанагы телефондо карасак эле жалаң негатив, ушундай бирибизге бир такыр маданият сөздөрдү сүйлөп, ушундай көп эме кылабыз да, ушу баарыбыз ушу жерде тургандар баарыбыз маданияттуу болгонго силерден суранат элем. Tizmegi bağlarını tartmalı
Адамбекова Индира, Ысык көл айыл аймагына тиешелүү Коломто этно шаарчасынан келдим. Бүгүнкү мен майрамга кыргыздын кол өнөрчүлүгүн алып келдим, ала кийиз алып келдим жана азыркы заманбап шолктон жүн менен уютулган шарфтарды алып келдим. Бүгүнкү майрам жаңылануунун, кайра жаралуунун майрамы деп эсептелет го. Нооруз майрам баардык жалпы Түп районунун тургундарын жана меймандарын бүгүнкү жаңы жыл майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Элге журтка тынчтык каалайм, ынтымак каалайм, бейпилчилик, токчулук, барчылык каалайм. Ayrılmaktan gitkenin ay, karay verdim gözümde albay. Altınım ay men sen emez, aklımda çek dedim ay. Экинчи орунду ээлегендиги үчүн Кенжетаев Мирбек. Ekінші orunda eğlegendi üçün Kенжетаев Мирбек ağabey. Birinci orun, bir öbötörü boyunca birinci orunda eğlegendi üçün Barkalbasov Ulan. Bir öbötörü boyunca birinci orunda neyse Barkalbasov Ulan. Azamatsız. Bigi. Kol jığış boyunca. Tüm ayıl aymağının törağa, Kengesinin төрағасы Алмаз Мырза, келбер болыңыз. Екінші орынды иелеген Рысбек Мырза. Байсалиев Рысбек Мырза. Kol jığış boyunca birinci orunda iyilegендиги үчүн Дүйшөнбаев. Kol jığış boyunca birinci orunda bagындырган байкебиз Дүйшөнбаев. Азаматсыз бар болуңуз. Аркандан тыш боюнча командалык оюндардан 3-чү орунду багындыргандыгы үчүн команда капитаны Ибраев. Келиңиз. Аркандан тышта 3-чү орунду багындырган команда капитаны. Командалары уялып чыкпай коюптур, тапшырып коебуз. Айыл өкмөтүнүн атынан белектер, айылдык кеңештин атынан экинчи орунду багындыргандыгы үчүн капитан командасы чакырылат. Тууганбаев Мирбек. Экинчи орунда аркан тартыш оюнунан экинчи орунду багындырган команда капитаны. Arkan tartış oyunda birinci orundu bagındırgan komandanın kaptanı. Çok cansları. Andan gelinizler komanda. Bürküt komandası, kaptan komandası Kurman Aliyev kanat avaz. Gelinizler. Azamatsızlar.